Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз мобилдик капчык коопсуздугу туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Улуттук банктын финансылык сабаттуулук секторунун башчысы Кубаныч Мусралиевди чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, түз эфирдин алдына сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө жооп алып бергенге аракет кылабыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат, саламатсыздар. Алгач ошо банктардын атын жамыган шылуундар көп болуп жатканын көрүп атабыз. Анан булар кантип алдап жатышат, жарандар кандайча алданып калып атканын оюнча айтсаңыз. Эми акыркы канча жылдарда эле карасак, телефон деген бул абдан жашоонун бир бөлүгү болуп калды. Бардык жарандардын телефондору бар. Аны шылуундар дагы билет дагы ошол аркылуу көп мындай аракеттерин жасап, жарандардын психологиясына таасир этүү, негизги эле баягы акча же жеке маалымат жөнүндө бир чалып, сурап, чалууларды жүргүзүп, жана баягы жарандардын ишеничүүлүгүн дагы пайдаланып, алар мисалы чалганда ошол эле банк кызматкеримин, керек болсо Улуттук банктын кызматкери же башка бир укук коргоо органдары же мамлекет органдарынын кызматкерлерин деп тааныштырып, сиздин ошо эсебиңиз боюнча бир кандайдыр бир операция жүрүп атат, аны сактап калуу үчүн, сиз акчаңызды сактап калуу үчүн аны башка бир коопсуз счетко которуш керек. Анын үчүн сиздин мондай маалыматтарыңыз керек деп алдайт дагы. Керек болсо же ошол эле жарандардын ошо психологиялык басым жасап, ал өзү деле ишенип, ал өзү эле акчаны алып которуп койгон учурлар болуп атат да. Эми бунун баары ошол шылуундардын баягы көп мындай адискөйлүгүн дагы көрсөтөт, жана биздин жарандарыбыздын тилекке каршы аларга ишенип алганын дагы, балким ошо финансылык сабаттуулуктун деңгээли жогору эместигин дагы билдирип калат экен. Бирок бул жерде айтып кетишим керек, ошол эле шылуундардын кандайдыр бир деңгээлдери бар да. Алар керек болсо баягы финанс сабаттуулугу жогору адамды деле алдап кетиши мүмкүн да. Анткени алар ар бир эмеге жолун табат да, жаранга дегендейчи, деңгээлге жараша ошондой бир схемаларды ойлоп чыгып, азыр керек болсо ошол эле жасалма интеллект бар, жана башка көптөгөн технологиялык инструменттер бар. Ошолор аркылуу банктык адистерди деле, башка адистерди деле алдап кеткенге мындай мүмкүнчүлүгү бар да. Ооба, биз ошо шылуундардын дагы биз менен кошо эле өнүгүп келатканын, улам бир чындыкка жакыныраак жолдорду ойлоп таап атканын мындай көп болуп жатпайбызбы? Анан сиз айткан ошо финансылык сабаттуулук канчалык ролду ойнойт ошо шылуундарга алданып жатканда? Мен айтар элем, балким ушул финанс сабаттуулук эң эле эффективдүү бир инструмент, ошо шылуундарга каршы эң эле биринчи жолу десем болот да. Анткени сизге чочун эле адам чалып алып, көп учурда мындай деле болот да, кечээ эле мен жумушта отурсам мага чалып атат. Эме деп ошол шылуундар чалып атат. Биринчи эле 5 секундтан кийин эле түшүндүм да. Дароо эле телефонду коюп салдым. Анткени чалат дагы, мисалы, папа дейт да. Үнү мындай чоң эле кишиники да. Демек алар көп учурда азыр мындай ошол эле пенсионер жарандарга, улуу жашы улуураак жарандарга чалып, мындай психологиялык эмени өтөт да. Мен проблема эметип калдым же эмет мындай көйгөй болуп атат, акча керек деп мындай психологиялык басым жасап, акчаны которуп турат да. Ошондой мисалы сиз баягы финанс сабаттуулук жактан дагы маалыматыңыз болсо, негизи финансылык коопсуздук деген бул финансылык сабаттуулуктун бир чоң бөлүгү да. Анын ичинде ушул нерсенин баары каралат. Анан албетте сиз балким кандайдыр бир конкурстарга катышпасаңыз, сизге бирөө чалып туруп, сиз ушундай эмеден уттуңуз десе, албетте сиз айтасыз. Сразу эле дароо эле түшүнөсүз да, бул алдамчылар экен. Анан кандайдыр бир ссылкаларды жөнөтүш мүмкүн.
мындай бир акча берилип атат, бекер акча берилип атат деп көптөгөн ссылкалар жөнөтүлөт. Албетте сиз бул жерде дагы дароо мындай билерсиз, бекер акча деген балким жок дегенчи. Анан көптөгөн ушундай мисалдарды билип туруп, сиз ошо шылымдарды дароо эле билип аласыз да. Жана сиздин өзүңүздүн баягы топтолгон акчаңызды сактап калууга бул эң эле мындай эффективдүү жол десек болот да, ошо финансылык сабаттуулукту жогорулатуу. Анан албетте ошол эле кошумча бир инструменттерди үйрөнө аласыз ошо финансылык сабаттуулукту жогорулатканда. Мисалы сиз ошол эле керек болсо телефонуңузду дагы блокировка дегенди жакшыраак код менен 1111 эмес 5-6 символдон жогору атайын чоң тамга, кичинекей тамга, атайын символдорду кошуп сложный пароль кылсаңыз, бул да мисалы бирөө телефонуңузду урдап кетсе, сиздин жеке маалыматка кире албайт дегендей коргошуңуз керек да, телефондон баштап. Албетте мисалы ошол электрондук тиркемелерди, финансылык тиркемелерди колдонгондо сиз баягы SMS двухфакторная аутентификация дейт, SMS парольду дагы, кодду дагы кошуп койсоңуз керек да. Ал бул дагы баягы кээ бирде баягы шылымдар ошону биле албай дагы чалат. Ошол мындай сиздин эсебиңизди коргоо үчүн ошо код жөнөттүк, ошону айтсаңыз биз эметебиз деп. Албетте аны финансылык сабаттуулугу жогору адам ал билет. Кодторду, пин кодторду, жеке маалыматты, карта номер эмелерди, артындагы CVV код дегендерди эч кимге бербөө экенин жеке өзүң эле аны билишиңди талап кылууну жакшы билет да адамдар. Негизи кээде банктагы жана сурап билүү телефондорго чалып жатканда деле алдын ала бир оператордун эскертүүлөрү бар го. Эгер ошо сизде кайсы гана көйгөй болбосун, ошол жеке маалыматтарыңызды айтпаңыз деген. Жарандарды жана алдап жатканда мурда мамлекеттик кызматкер деп, сиз айткандай банк кызматкерибиз деп атса, жана демек өзүңүздүн жеке мисалыңызды алып карагандай мындай алардын жакын адамы же жакын адамы катары же негизи эле башка кичинекей бала ошол сыяктуу кылып да алдап башташат. Ошол эле жерден шылуундардын бир белгилерин айта кетсеңиз жакшы болот эле. Кандай белгилер аларды мындай шылуун экен деп коптонуш керек? Эми мисалы шылуун келип эле шылуун деп айтпайт да, өзүн тааныштырбайт. Бирок кээ бирде мындай кызыктуу эме болушу мүмкүн да, балким ошол эле шылуун айтып туруп, чалып туруп сизге айтышы мүмкүн. Кандайдыр бир шылуундар сиздин эсебиңизге бир атака жасап жатат депчи. То есть кээ бир учурда балким алар даже алдабайт да, өзүн деле шылуун деп деле балким арасында мындай айтылып кетет да. Ошого карабастан жарандарыбыз алданып кетет. Эми жалпы схемалар ар кандай болушу мүмкүн. Кандайдыр бир инвестициялык долбоор деп өзүн тааныштырат, кандайдыр бир көп кирешелүү бир эме компаниябыз деп туруп эметет. Жалпы эле мындай белгилеринин ичинен ошол алардын максаты эмне? Акчаңызды же жеке маалыматыңызды алуу да. Демек бирөө эле чочун киши ошол эле банк кызматкери болуп тааныштырса, мындай эске алыш керек, банк кызматкерлери негизи чалып жана сиздин балким атыңызды деле аташы мүмкүн да. Бирок демек аларда негизи мындай бардык эле маалымат бар сиздечи. Анан кандайдыр бир кодторуңузду суроо буларга мындай болбойт да, тыюу салынган. Жана алар аны сурап жатса, демек бул шылуундар. Ошол эле учурда Улуттук банктын кызматкеримин деп чалып туруп, сиздерге кандайдыр бир күбөлүктөрдү жөнөтүп жатса, жасалма көрсөтүп атса, бул дагы шылуундар. Улуттук банк эч качан антип жөнөтпөйт да. Ошол эле кандайдыр бир документтерди жасап коет, печаттары бар, колдору бар. Аны жакшылап карап көрсөңүз, толтура каталар жазылган да. Аны сиз шашпай карап, изилдеп көрүшүңүз керек. Сиз негизи эле мындай ошол эле банк кызматкерин деп тааныштырып чалып атса, сиз айтышыңыз мүмкүн, макул, мен өзүм чалам деп
кнопканы коюп, ошол эле банктын официалдуу номерлери бар го, колл-центрлер бар. Ошого өзүңүз чалсаңыз болот. Улуттук банкмын десе, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү, коомдук кабылдамасы бар, аларга чалсаңыз болот. То есть маалыматты текшериш керек. Жана алар чалып жатса, бул эмне үчүн сурап жатат? Буну сурабаса башка жолдору барбы, аны билбей эле ошол эле коддорду башка мындай бир жолдор менен ошо көйгөйдү чечүү болобу деп мындай бир өзүн баягы кандайдыр бир мындай эмеш керек экен да, критикалык ой жүгүртүү менен жана баарын баягы подвергать сомнению деп коет го, баягы күмөн саноо менен ар дайым ошону мындай кабыл алыш керек экен да. Ушул жерде бир жөнөкөй эле кайра суроолорду берсе болот деп өздөрүнүн тажрыйбасында айтышат го. Мисалы угармандарга айта кетсеңиз болот, кандай суроолорду алар сураса болот? Эми мисалы банктан десем, кайсыл аты жөнүңүз ким биринчиден, кайсы бөлүмдө иштейсиз, кызматы ким? Керек болсо алар албетте бунун баарын айтыш мүмкүн. Жоопту албетте сизге алар даярданганда турабы. Керек болсо астында текст бар, баары бар. Аны айтат. Анан эми балким ушул маалымат эмне үчүн керек, бунсуз болбойбу деген жана суроолорду берсеңиз болот да. Анан балким баягы эле каякта жашайсыз, өзүңүздүн мындай жеке эме боюнча да сурасаңыз болот алардычы. Анан бирок мен ойлойт элем, анын баарын албетте алар деле сизге жооп берип коет. Бирок албетте ошол жооптордон дагы бир эме кандайдыр кантип жооп берип атат, так айтып атабы. Кээ бир учурларда ал шылымдар, телефондор, шылымдар алар башка мамлекеттен болуп калат да. Анан алар балким милиция эмес, полиция деп айтат. Жана башка мондайдыр бир башка сөздөр, биз колдонбогон сөздөр менен айтса, демек булар ошентип аныктап калсаңыз болот. Сиз жана жасалма күбөлүк же бир документтер жөнүндө айтып жатканыңызда ошо эстеп кеттим. Акыркы учурда ошо сайттарды да жасалма жасап койгон учурлары болот экен. Ишенбесеңиз биздин сайт ал жакта турат деп үстүндөгү шилтемеге анча көңүл бурбай жарандар ошо алардын эмблемаларын көрүп ишенип калышы мүмкүн да. Ошондуктан баардык нерсени жасалма интеллект мененби, айтор ар кайсыл түр менен булар жасап кое алышат экен да. Анан демек канча ирет айтып атабыз, коддорду, бир сыр сөздөрдү айтпаш керек деп. Ошентсе дагы бир жолу кандай маалыматтарды телефон аркылуу кимге гана болбосун берсе болбойт? Эң биринчиси ошол банктык картаңыздын албетте номерин. Азыркы учурда мисалы кээрде сизге бир акча котором десе, банктын номерин бербей эле QR кодуңузду жөнөтүп койсоңуз болот да. Ушул QR коддун дагы плюсу ушулда болуп атат да. Банктык бардык счет номери эмелерин бербей эле QR кодду берип койсоңуз болот. Анан албетте ошо банк эсебинин номери, картанын мөөнөтү, картанын артындагы ошо безопасность CVV код эмелерди бербеш керек. Ошол эле сиздин паспортуңузду деле эч кимге телефон аркылуу бейтааныш, тем более адамдарга жөнөтпөшүңүз керек да. Анткени балким ошо паспортду колдонуп дагы адамдар сизге бир кредит алып коюшу мүмкүн. Жана бардык эле жеке маалыматтарды өзү негизи эле бейтааныш адам болсо, аны эмне кылып жатат, ошону аныктап алышыңыз керек дагы. Негизи эч кандай маалыматты ушул банктык эсеп боюнча, банк карта боюнча жеке маалыматты бербешиңиз керек да. Жана ушул жарандарды манипуляция кылып сиздин атыңыздан кредит алган жатат, ошону бөгөттөшүбүз керек деп айтып атат деген учурлар болуп атпайбы? Негизи ошо жаран жок эле анын атынан кредит алганга мүмкүнбү? Эми мындай учурлар болуп калат. Жаран балким паспортун жоготуп алса, бирөөлөр ошолор табып алса,
жана эми кээде эме болуп калат го, балким окшоштук болот, сүрөттөр окшоштур, бир адам окшош болуп калса, жана балким кээде баягы бат тез кредиттер азыр өнүгүп жатпайбы, ошондой бир компанияга барып, балким ал компаниянын адиси дагы жаңы үйрөнүп жаткан болсо, аны да алдап кетиш мүмкүн. Ошондой учурда балким сиздин атыңызга кредит алып коюуга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Ошондуктан жарандарыбыз ошо кредиттик таржымалын кээде текшерип туруу дагы, жок дегенде 1 жылда бир кредитная история деп коет. Ошону кредитный бюро деген бар уюм, ал жактан барып жеке ошо өзүңүздүн тарыгыңызды кредит таржымалы караса болот. Ошону текшерип коюу дагы мындай бир лишний эмес болуп калат экен да. Эсиңиздерге салып өтөйүн, урматтуу Жомарт Акмыйжан көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп жатасыз. Бул жолу биз мобилдик капчык коопсуздугу туурасында сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго Улуттук банктын финансылык сабаттуулук секторунун башчысы Кубаныч Мусралиев жооп берүүдө. Сизде дагы кандайдыр бир сурооңуз жаралса, түз эфирдин алдына жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Бизде азыр социалдык медиа колдонуучуларынан суроолор бар. Алдамчылар алып кеткен акчаны кайтарып алууга мүмкүнбү дейт. Мисалы жаңы эле буга чейин айтып кеткендей, паспортуңузду мисалы сиз жоготуп алыңыз дейли. Сиз дароо эле ошол милицияга кайрылып, ошол паспортун жоготтум деп кайрылып, жана бир справка алышыңыз керек да. Ал паспорт жоголду деген. Демек, ошол учурдан кийин кандайдыр бир кредит оформление болуп калса, сиз ошол справканы көрсөтүп айта аласыз да, бул мен алган эмесмин деп. Демек, ол ошол акчаны тигил балким компания берип салган компания жооптуу болуп, ал карыздан сиз жоопкерчиликти тарта албайсыз да. Анан эми албетте баягы кандайдыр бир ошол банктынбы же башка финанс кредит уюмдун балким ошо процессти туура эмес кылган үчүн берилип калган кредит болсо, албетте сизге бул жүктөлбөйт. Бирок кээ бир учурда жарандар өзүлөрү, мисалы ошол эле шылымдар чалып, буну акчаны онлайн кредитти өзү эле алып, жана башкага которуп салган үчүн, же ошол пин кодду, сыр сөздү берип, кодду берип, смс кодду берип салган үчүн, алар как будто ошол жаран өзү эле алгандай эле төлөгөндөй эле болуп калат да. Бул учурларда эми балким ошо мекемеге кайрылып, кандайдыр бир пайыздарын жокко чыгарып эметүү болуш мүмкүн. Албетте арыз жазасыз, биринчи алар карап эметет. Болбосо кийин Улуттук банкка кайрылсаңыз болот. Ошентип бир кандайдыр бир негизги сумманы эле балким төлөп каласыз. Бирок бул жерде ошол жаран өзү алгандай жана өзү кылгандай эле болуп калып атат да. Сизге ошо шылымдар чалып, сиздин колуңуз менен өзүңүз эле которуп салдыңыз да, алардын психологиялык басым менен. Демек, жоопкерчилик уже сизде болуп калат. Демек, бул ишенчектигин айынан алданып калган учурларда көп кайтарылбай калышы же жеңилдиктер болбой калышы мындай мүмкүн да. Кийинки суроо ошо чет өлкөлүк номерлер менен чалып жатышат, булар шылуундар болушу мүмкүнбү дейт. Эми мындай карасаңыз көп эле учурда мисалы ошол эле соц тармактарда жазылат. Саламатсыздарбы, кандайсыз деп, бирок аттары там кандайдыр бир кыргыздардык эмес да. Албетте мындай карасаңыз бул мындай ишенич төмөн. Албетте негизи мындай карасаңыз, эмнеге алар чет өлкөлүк номер менен чалып атат? Анткени биздин бияктагы номерлерди балким таап алыш мүмкүн, же аларды мындай бир регистрациядан өткөн да негизи номерлерчи көбү. Аны оңой эле издеп таап алат да. Ошондуктан балким ошо чет өлкөлүк номерлер менен чалат. Демек, буларды деле баягы ошол эле баягы критикалык ой жүгүртүү менен ойлонуш керек. Жана булар эмнеге ошондой номер менен чалып атат деп дароо эле шылымдар болушу мүмкүн деп туруп кабыл алышыңыз керек да.
Негизи ушул жерде көп жарандар такыр эле алар менен байланышты түзбөй качышыбыз керекпи же сүйлөшүш керекпизби деген дагы күмөн саноолору бар экен. Анткени кээде видео чалуу менен чалып жатышат, анан ошол учурду алганда кайсы бир маалыматтарды алып кетип калганга мүмкүн деп. Негизи ушулар канчалык чын? Ооба, азыркы технологиялар ушунча мындай өнүгүп кеткен экен. Мисалы чоочун ошол эле ушундай видео чалуу менен чалып туруп, экранды жандырсаңыз, сиздин телефондогу нерселерди көрүп алыш мүмкүн. Демек, албетте баягы сиздин номериңизди билип туруп, ошол эле интернет банкингиңиздин ошо приложениянын мындай кирүү доступуна сброс кылганда ошо SMS паролду талап кылат да. Алар сиз менен сүйлөшүп жатканда ал сброс кылса, сиздин экраныңызда чыгат да коддун номеричи. Ошону билип алса эле дароо кире алат да. Ошон үчүн ошо видео звонокторду ал эч бейтааныш адамдардан албаш керек. Жана ошол эле ошолундар сизге кантип мындай жолду табыш мүмкүн. Балким сиздердин сүрөттөрүңүздү лайк кылат башында. Сизге запрос жөнөтөт достукка. Анан эле сиз балким жооп берсеңиз, дароо эле кандай досум, кандайсың деп, же балким бир жаш жигиттерге сулуу кыздын бир сүрөтүн коюп алып эметет да. Ал өзү эмес, бул башка эле бирөөнүн сүрөттөрүн алат дагы жазып баштайт. Анан кандай эме деп сүйлөшүп, сиздин доверияңызга кирип баштайт. Дос катары керек болсо мен сизге Кыргызстан сонун эме, мен барам деп туруп, жаман сонун бир мындай бир историяны эметет дагы, сизди бир кандайдыр бир мындай мен биякта иштейм, мындай бир долбоорлор бар эметсе, жана көп учурда алар баягы криптовалюта менен да байланыштуу болот да. Бияка киресиң, ачасың, бияка мынча саласың, мынча доход болот деп алдап туруп, сиздин башыңызды айлантып дагы акчаңызды алып кетет. Алардын эң эле бир максаты бар, акчаңызды алуу да. Негизи кайсы гана жол менен алар алдаганга аракет кылбасын, эң негизгиси жарандар ошо сынчылуу жүгүртүүсү баштапкы деңгээлде да болуш керек деп айтып атпайбызбы? Ушуну жыйынтыктап айтсак, демек эң негизгиси мындай бардык нерседе күмөн санаш керек. Анан кийинкилерде дагы кандай бир алгачкы принциптер бар санап өтсөңүз? Сынчылуу жүгүртүүнүн. Мындай бир жакында эле акча жөнүндө мындай айтылган нерселерди окуп калдым бир жерде. Мындай бир эреже бар дейт да. Акчаңызды эч качан жоготпоңуз деген правило номер 1 дейт да. Эреже. Экинчи эрежеси ар дайым биринчи эрежени сактап жүрүңүз деген эме экен да. То есть сиз ошону мындай эске алып, принцип катары эске алсаңыз, ошондо балким ой жүгүртүүңүз дагы ошонун арасында болуп, кандайдыр бир канча башка сунуштар болсо дагы сиз ошол принципти кармансаңыз, өзү эле балким мозг мындай автоматтык түрдө эле өзү мындай коргоонго аракет кылат да сизди, сиздин акчаңыз. Ошондо кандай схема болбосун, кандай бир сунуштар болбосун, сиз аны мындай коргоонго өзүңүздүн баягы настроюңуз, программированияңыз ошондой болсо, сиз андай нерселерден сактана аласыз да. Анан мындай дагы болуш мүмкүн, телефонуңуз, биз баягы телефон, мисалы компьютерду эме деп билебиз да, мындай компьютерга вирус кирип кетиш мүмкүн, тура антивирус эметиш керек деп. Бирок биз телефонду андай көрбөйт экенбиз да. Бирок телефон ушундай эле компьютерда эле устройство да. Жана көптөгөн ошол кибер коопсуздук боюнча эксперттер айтат, мисалы ошол эле телефонуңузга деле кандайдыр бир шпионский программалар кирип кетиш мүмкүн. Биз толтура приложенияларды кээ бирде скачать этебиз, сайттарга киребиз, алар аркылуу кандайдыр бир программалар да орнотулуп калышы мүмкүн. Алар ошол сиз балким паролдорду киргизип атканда билип алыш мүмкүн да. Демек, биз телефондорубузду дагы антивирусту орнотуп, аларды сканировать эткенге мындай ушундай маданиятка өтүшүбүз керек экен да. Ошол эле кээ бир учурда
телефондор өзлөрү деле уведомление берет. Бул приложение эме депчи, жеке маалыматтарды алыш мүмкүн да эме бар. Макулсузбу деп сурады. Ошолорду да жакшылап карап, текшерип, андай макул болбосоңуз ал приложениеден орнотуудан баш тартышыңыз керек да. Башка приложение иштеп издеп көрүшүңүз керек. Ушундай нерселерге дагы биз көңүл бурушубуз керек экен. Ооба, өзгөчө жана тиркемелерди орнотуп жатканда бизде бир максат ошону батыраак орнотуш керек болгондо, анан суроолорду бергенде баарына эле макул деп кете беребиз. Көрсө ал контактка дагы доступ сурап аткан болот, дагы башкалардын баарына сурап аткан болот да. Болбосо ал сүрөт жасаган же видео жасаган эле программа болчу. Ошо мен да көп байкап калам. Басып баратканда ошо шашпай караш керек депчи. Анан биз мурда мындай банк азыр айтып аткан ошо мобилдик капчыктар, мурда жалаң карточкаларда болуп, карточканы жоготуп алсак же пароль менен кошо бирөө билип алса урдап кетет дечи элек. Азыр болсо булардын баары мындай онлайн болуп калган үчүн ошо колдонмолорду колдонуп жатканда колдонуучулар кантип өздөрүн сактай алышат? Албетте бул мисалы капчыкты колдонуп жатканда эң эле элементарный нерсе балким сиз кодуңузду кээ бирлер цифра менен кылат, 4 цифра. Азыркы учурда балким баягы отпечаток кол эмеси менен ачуу же Face ID аркылуу эме бул более коопсуздураак дейт экен да. Балким ошол баягы түрүн тандашыңыз керек да, аны коргогонгочу. Албетте анан дагы кийин сиз ошол эсепиңизди тез текшерип турушуңуз керек да. Каяка акча кеттиби, кеткен жок, сиз кылдыңызбы жокпу, аны да ошондон аныктай аласыз да. Балким бирөө кирип уже сиздин атыңыздан которуп эметип атканын биле аласыз да. Ошол эле баягы дополнительный бир защиталарды койсоңуз мүмкүн. Ошол эле сыр сөз жана башка, ошол эле SMS кошумча паролду ошо кирердечи. Бул эми албетте интернет банкингге, эми электрондук капчыктар албетте бул жөнөкөйлөтүлгөн нерселер. Эми телефонуңузду эле балким башка бирөөгө бербей карматпасаңыз, телефонуңузду эле дагы мындай бекем алып жүрсөңүз, эч качан калтырбай, же бирөө албетте мындай шылымдар деле сизди алдап туруп менде акча жок эле, сага котороюн, анан сенден аркылуу которуп алайынчы, же мен сага наличка берем эме деп туруп мындай котором деп туруп бир алдап коюш мүмкүн да. Ошондуктан эч кимге бербешиңиз керек, колуна дагычы телефондорду. Анан мисалы көп учурда азыр биз карта менен төлөгөндө кафе же бир жерде мисалы официант келип картаңызды алып кетип төлөп мурдараак болчу да негизичи. Азыр сиз айтышыңыз керек, пост терминалды алып келгиле, анан өзлөрү деле алып келет. Бирок мурдараак мен байкашым боюнча мындай адамдар картасын берип койчу да. Анан ал кетет дагы өзү төлөп эметчи. Андайга жол бербешибиз керек да. Негизги ушул нерселерди сактап, анан айтаар элем, албетте бул жолдор ар дайым өзгөрүп турат. Ошол эле баягы бул вирус менен антивирустай эле экен да. Мисалы бирөөлөр вирустар чыгарат, башка жагында компаниялар антивирусту чыгарат. Демек бул шылымдар дагы ар дайым жаңы бир нерселерди ойлоп чыккан үчүн адамдар ошолорду изилдеп, үйрөнүп, анын коргонуу жолдорун үйрөнүш керек экен да. Бул баягы ар дайым жүрүп туруучу нерсе да. Ошону дагы баягы ошол эле финанс сабаттуулугун жогорулатып турса, бунун баарын үйрөнөт да, билет дагы, акчасын сактап калууга, коргоого мындай мүмкүнчүлүктөрү жогорулайт.
Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрдүңүз. Бул жолу биз мобилдик капчык коопсуздугу тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда Улуттук банктын финансылык сабаттуулук секторунун башчысы Кубаныч Мусралиев болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.